Ош жергесинде Түштүк Кореядан келген тур операторлары үчүн инфо тур башталды. Меймандарды Ош Арал аэропортунда кыргыз улуттук кийимин кийген кыздар улуттук тамак аш жана этно ансамбль менен тосуп алышты. Максат кыргыз жаратылышын, маданиятын жана туризм жаатындагы ийгиликтерин көрсөтүү болуп саналат. 5 күнгө созулган иш-чарада Ош жергесиндеги кооз жаратылышка ээ болгон Лагылан, Ачык таш, Сары таш сыяктуу бир катар кооз жерлерде кыдырышат. 지금은 월간산에서 글을 쓰고 있습니다. Мен Кореяда тоо туризми боюнча көп жылдан бери иштеп келем. Кореялыктар табиятты аябай жакшы көрүшөт жана көп саякатташат. Кыргызстанга келип ушул кооз жаратылышты өз көзүм менен көргөнүмө кубанычтамын. Азыр мен жазып жаткан китепте Кыргызстан тууралуу сөзсүз жазам. Бизде Кореяда Кыргызстан тууралуу маалыматы аз. Ошондуктан бул жактын кооз жерлерин тааныштырып, туристтерге сунушташ үчүн келдик. Бул жакка туристтик агенттиктер жана маалымат каражаттары да кошо келишти. Келгенде мынчалык жылуу тосуп алышат деп күткөн эмесмин. Улуттук тамак аш, музыка, элдик аспаптар баары өзгөчө таасир калтырды. Биз абдан ыраазыбыз. 키르기스탄 오시에 대한 첫인상이 너무 좋습니다. бүгүн Ош шаарына Түштүк Кореядан 15 алдыңкы тур операторлордун өкүлдөрү келди. Алар бул жерде бир нече күн болуп, Кыргызстандын кооз жерлери менен таанышып, аларды ошо өздөрүнүн мекенинде чагылдырып, жумуш алып барышат. Буюрса булардын келгени бизге биздин региондо, ошонун ичинде Ош шаарында, Кыргызстанда туризмдин өнүгүшүнө жакшы салым болот деп ишенебиз.